Салам достор, бүгүн силерге бир кабаттуу үйдүн долбоорун көрсөтөм. Анда эмесе бияктан баштап кетели. Бардык көлөмүнөн карап кетсек, биринчиден бул үйдүн көрүнүшү ушундай. Үстүндөгү чатыры эки жакка кеткен, двускатный деп коет. Өзүнүн террасасы бар, барбекю зона. Жана кире беришинде мындай навес бар машинаны токтотууга. Анда эмесе планга кирели. Планда көрүп тургандай, бул жерде эки машинага туура келген орун бар. Машинадан түшүп биринчи киргенде бул болсо тамбур. Жана сол жагында санузел жайгашкан. Эштен кирген киши колун жууп чыгып кеткенге. Андан ары киргенде бул жерде кладовая, дүкөндөн алып келген продуктыларды бияка калтырып коюуга болот. Жана бул жагында прачечная, кийим жууй турган жер. Бүт технический бөлмөлөр ушул тарапта. Бул жери болсо котельная. Андан ары киргенде биз тамбурга туура келет. Тамбурдан болсо сырткы кийимди чечип, андан ары биздин алдыбыздан мындай чоң гостиный алдыбызда ачылат. Көрүнүшү ачылат. Гостиныйдын бул жагында мындай кухня, өзүнүн кладовой менен жана мындай островок жайгашкан. Бул үй болсо эгер зонирование кылганда эки-экиге бөлүнөт. Бул тарабы жатаканага ылайыкташтырылган жер, бул тарабы бардык үй мүчөлөрүнө ыңгайлашкан жер. Ал эми бул жери техникага бөлүнгөн жер. Бул жерде ошондо эки санузел бар. Бир мастер санузел, өзүнүн джакузиси менен. Андан кийин мындай балдарга арналган кичине чаканыраак санузел, душевой менен. Бул жатаканадан өзүнчө террасага чыгууга болот. Ал эми бул гостиныйден барбекю зонага чыгууга болот. Эгер көлөмдөн карасак, бул үй мындай көрүнүштө. Бул үйдүн стили шале деп аталат. Биз мунун болсо азыр силерге сырткы келбетин көрсөтсөк, мындай болуп. Үстүңкү кровлясы болсо ар кандай кылууга болот. Мягкий кровля кылганга болот, фальцевый кровля кылганга болот. Бул болсо ошо терраса жак. Жатаканадан чыккан терраса. Бул машинаны токтоткон навес. Бул навес жана кире бериш. Бул барбекю зона. Ушундай достор, силерге бүгүн бир кабаттуу үйдүн долбоорун көрсөттүм. Жолукканча рахмат.